Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен адаби окуу сабагын баштайбыз. Эмесе силер менен биз өткөн теманы тест аркылуу бышыктап алалы. Биринчи суроо. Кыргыз элинин көчүп жүрүүгө ыңгайлуу үйүн белгиле. А. Чатыр, Б. Боз үй, В. Алачык. Силер кандай деп ойлойсуңар балдар? Туура, боз үй. Экинчи суроо. Энелер жана жеңелерибиз кийген улуттук баш кийим. А. Шөкүлө, Б. Калпак, В. Элечек. Албетте, энелер жана жеңелерибиз кийген улуттук баш кийим элечек болот. Үчүнчү суроо. Ата-баба мурасы боз үй комуз ак калпак унутпастан буларды урун-алы ардактап деген ыр саптары кимге таандык? Алкул Осмонов, Асаналиев, Токонбаев. Туура, Асаналиевке таандык. Балдар, силер сүрөттөн Манастын төрөлүшүн көрүп турасыңар. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Манастын төрөлүшү. Кулалы жыйып куш кылдым, Куранды жыйып журт кылдым. 6 сан аман турганда, ыйык кыргыз жеримди, душмандын путу баскыча, асыл кыргыз элимди, тебелетип бөтөнгө, кор кылып карап жаткыча, туулбай туна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн. Манас Баатырдын антынан. Сабетбек Байгазиев, публицист, жазуучу, сынчы, адабият тануучу, педагог, окумушту. 1946 жылы 1 майда Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. Балдарга Манас Баатыр жөнүндө деген китеби 2008 жылы чыккан. Манастын төрөлүшү. Манастын чоң атасы Орозду кезегинде ак калпак кыргыз журтуна хан болгон. Өз элин канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, жоодон коргогон эр жүрөк баатыр болгон. Мына ошол Орозду Баатыр көрөр күнү, ичер суусу түгөнүп, бир күнү дүйнөдөн өтөт. Баатырдын көзү өтүп, кыргыздын таянган тоосу жыгылганда, тышкы душмандар башын көтөрө баштайт. Ак калпак журттун башына түн түшүп, таланып тонолгон эл туш-тушка чачылып, ата конушунан ажырайт. Нойгуттардын баатыры Акбалта жана Ороздунун уулу Жакып баштаган кыргыздардын бир бөлүгү алыскы Алтайга айдалып барат да, ошол жерге байырлап туруп калышат. Аштык айдап, дыйканчылык кылышып, акырындап оокат турмуштары оңолуп, кадимкидей тыңып кетишет. Өрүшүнө мал толуп, Жакып өзгөчө байыт. Бирок Жакыптын бир арманы бар. Канчалык Кудайга жалбарып зарылса да, балалуу болбойт. Тукумсуз кандай өтөмүн, туяксыз кандай кетемин деп ар дайым сарсанаага батат. Мына ошентип белге таңар бүлөө жок. Айбалтаны ким аштайт, калың журтту ким баштайт деп арман кылып жүргөн учурда Жакып бир күнү капыстан түш көрөт. Түшүндө куйрук башы жаркылдаган, тырмагы болот канжардай, укмуштуу алгыр кушту кармап алат. Жакып түшүн айтканда тегерендегилер Кудай буйруса эркек балалуу болот экенсиңер дешип, жакшылыкка жоорушат. Ошентип көргөн түшү туура келип, акыры алыскы Алтайда Жакыптын үйүндө Манас төрөлөт. Манас төрөлгөндө салмагы 15 баладай болуп, аялдар оромолго ороюн десе, колу бутун бербей, сууруп алып, 3 каарын май менен оозанып, болкулдата соргондо энеси чыйырдын эмчегинен кан чыга түшөт. Ал баланын арстандай түрүн көрүп, туулган наристенин болочогун болжолдоп Акбалта аксакал Жакыпка: "Ушул балаң чоңойсо, сени беките турган бел болор. Кериште келген душмандан сенин кегиңди алар эр болор. Жакып, сенин үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат" деп барбалаңдап абдан кубанат. Анда балдар, чыгармадагы сөздүк иштер менен таанышып алалы. Аштык, эгин,
болочогун, келечегин канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, эч кимге кор кылбай кароо. Жаңы теманы бышыктап алалы. Манастын чоң атасы ким болгон экен? Ал кандай адам болуптур? Кыргыздардын ата конушунан ажырашышынын себеби эмнеде экен? Алтайга айдалып барган кыргыздардын турмушу кантип оңолуптур? Жакыптын арманы эмнеде эле? Манастын төрөлүшү чыгармада кандай сүрөттөлгөн? Акбалта Манастын келбетин көргөндө Жакыпка эмне деп айтат? Балдар ушул суроолорго кайтарым байланышта жооп берип, мага видео аркылуу жөнөтөсүңөр. Бул сүрөттө силер Үмөт Дөөлөтовду көрүп турасыңар. Үмөт Дөөлөтов 2005 жылы 19 декабрда Нарын облусунун Миңбулак айылында туулган. Үмөт Дөөлөтов 3,5 жашынан тарта Манас айта баштаган. Демек, кыргыздын сыймыгы болгон кичинекей манасчы десек дагы болот. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. 500.553 ыр сабынан турат. Манас көп тилге которулган. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делгендердин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Алар орус, кытай, англис, немис, француз, япон, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдер. Балдар эмесе үйгө тапшырма алалы. Адаби окуу китебинин 49 беттерин көркөм окуп келесиңер. Түшүнүүңөрдү кайтарым байланышта айтып бересиңер. Манас эпосунан үзүндү жаттап айтып бересиңер. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Саламатта калгыла.